Assalamu alaikum, hoş geldiniz kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандес балбандар. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Төрөбай Кулатов айылдык аймагында Акчал айылында турабыз. Акчал айылынан ушул көк ат сатууга коюлат экен. Нурбек маалыматты берет. Нурбектин атын тартканы келдик. Кандай ат болду? Мына чогуу көп болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Кандай ат болду? Чогуу көп болобуз. Нурбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы, Нурбек? Көк атыңды сатууга коюпсуң да. Саламат, иштер жакшыбы? Жакшы болдуңуз. Атты сатууга койдуң буюрса. Кудай кааласа сатууга койдук. Эми кичине ат тууралуу маалыматты берчи, мындай пычымы, сыны жакшы нерсе экен. Ат тууралуу энчиге алганмын өзүм. Энчиге алынган. Өзүм тоомду алган элем. Акча керек сатайын деп турам. Акча керек, сатыш керек. Айыл жок. Жашы канчада аттын эми? Жашы 6 жаш, жазга 7. Жазга 7. Кабак кашы жайында экен, мындай көкүрөк төрү, жоон жолпусунан келген. Жайын. Үч иши ден соолугу улагыга жаранча. Улагына да жооп бересиңби? Качан алдың эле атты? Каяктан келген ат? Атты 1-2 ай болуп калды алганмын. Ушул эле айылдан алынган? Айылдан алганмын. Кайгы ошол Көкбеттин ургунан өзү кличкасы ham Көкбет. Кайман аты да Көкбет. Көкбеттин ургунан ошонун линиясынан. Төрт казыгы таза, мындай көкүрөк. Таза экен. Адамга эме кылбайт. Бою жапысы өзү дагы улак болот көрүнөт го. 1.50 1.60 менен 1.50 ортосу. 1.55 дейин. Бека бастырчы мындай басыгын көрүңүздөр. Көкбет деген ат экен. Чаткаяктарын көрүңүздөр. 1.55 тегерегиндеги ат. Улаг там айдайды, азыр кайтарып келсе улагынан дагы сөз кылабыз. Нурбек, эми улагын деп калдык. Улагын толук айтпай койдук көрүүчүлөргө. Өзүң 1-2 ай болсо кыш ичи чапкандырсың, салгандырсың улакка. Мен көп салбадым, 3 жолу майда така улаган элем. Мен чабам десе келип чапса боло берет. Улактын үстүндө акча санаса болот атка. Атты минип көрүп, чабып көрүп ала берсин. Өзүң топко жыйынга кириши чыгыш кандай? Эми өзүң чапканыңды айтпайчы. Каттык кирет. Каттык киреби? Каттык кирип чыгат. Ат уруштарычы? Ат ямурат. Өзүнүн күчүн жетишинче мындай зарделары күчтүү эме кылбайбы? Кайтыш жокпу? Задный жокпу улакта? Только жарам. Үйрү кандай экен аттын? Ат үйүрдөн жүргөн. Күлүктүгү, тогу кандай аттын? Чабып көрөбүз. Чабып көрсөтөбүзбү? Бияктан ушул жака кой бересиңби же бияктан? Жака бир кой берип, жака өткөзүп. Өткөзүп, буроолоруну, жылоолоруну, күлүктүгүн көрөлүчү Көкбеттин. Мынакей туугандар, тик улакка чабабыз деп алынган экен. Чаптык деди. Өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Мына жылоолорун дагы көрүңүздөр аттын. Улак ат издегендерге туугандар, коер койбойсуңбу эми? Чабып кетти. Жеңил ат экен туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар мынакей. Кайтарып чапты мына. Баасына да токтолобуз. Көкбеттин баасы канча экен? Чогуу болобуз. Жылооласаң жылоосун көрөлү. Мынакей жылоосун көрүңүздөр аттын. Кайтара бер. Улакка киргенде да ушундай көтөрүп киреби башыны? Баш чүрбөйт. Топтун ортосу ham турбойт. Кагасын кирип кетет, чоо эле чыгып кетет. Какканда кирет, сразу чыгып кетет. Эми колго жоош эле, такага туруштары, адам ылгап, мындай тээп тиштеп дегендей. Теппейт, тиштебейт. Теппейт, тиштебейт. Баардык жоо жооп. Баасыны канча коесуң? Баасын угайлычы мына көрүүчүлөр менен кошо. Жакын эле 230 миң деп коем. 230 миң жакыны. Номерлериңди айтып өтсөң?
76 menen. Plus 996 776 menen 80 80 94. 80 80 94 номери менен байланышып бересиздер. Ар бир жигитке ушундай аттар насип кылсын, биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Саламатта калыңыздар.